Конституция эми ал президенттик башкаруу жолуна түшкөнү турат. Демек, президент өкмөттү дагы өз колуна алат. Айрым эксперттердин жана депутаттардын баамында эми прокуратура президентке кызмат кылып, парламенттин колу буту буулуп калмакчы. Кыргызстандын баш мыйзамын кандай бийлик келбесин каалашынча калчап кеткен. Эми кайра өзгөрүүгө дуушар болуп отурат. Адамдын негизги укуктарын аныктаган конституцияны өзгөртүү иштери кайрадан эле мыйзам бузуулар менен коштолууда. Андыктан биз бүгүн дал ошол бузулуп жаткан эрежелерге кенен токтолобуз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Өткөн жылдын октябрь айындагы толкундоолордун арты менен бийликке келген Садыр Жапаров Кыргызстанда парламентаризм иштебей жатканын жүйө келтирип, баш мыйзам өзгөртүүлөрүн президенттик башкарууга өтүү кажетин билдирген эле. Көп өтпөй конституциялык кеңешме түзүлүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча өз ишин баштаган. Тактап айтканда, аларга чейин жазылып, даярдалган долбоорду талкуулоого өтүшкөн. Конституциялык кеңештин ишинин форматы мыйзамсыз экенин биз канча жолу айттык. Анткени алар даяр документ менен иштешти. Бирок эл аралык тажрыйбада конституциялык кеңеш документте концепциясынан тартып өзлөрү иштеп чыгышы керек. Бизде андай болгон жок. Дагы бир маанилүү нерсе, конституциялык кеңеш президенттик башкаруу формасы боюнча гана баш мыйзамды иштеп чыгышып, парламенттик жолго көңүл бурушкан эмес, болбосо элдин тандоосуна экөтөн коюлган болчу. Ноябрь айында конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга чыгарылып, авторлору жаңы баш мыйзамды 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен чогуу референдумда кабыл алууну сунушташкан. Бирок бул демилге коомчулуктун нааразычылыгын жаратып, бийликтегилер 10 январда баш мыйзамды эмес, мамлекетти башкаруу формасын гана тандоону референдумга алып чыгууга аргасыз болушкан. Президенттик шайлоо менен бирге өткөн референдумга эл жигердүү катышып берген эмес. Шайлоочулардын саны 40%га дагы жеткен эмес. Ошентсе дагы добуш бергендердин дээрлик 80% президенттик башкаруу формасын тандап алышкан. Мына 5 жыл мурда кандай сөз айтылып атса, ошол эле сөз айтып атышат. Бул эч качан аткарылбайт деп андан. Эми болсо баш мыйзамдын беренелери президенттик башкаруу формасына дал келтирилиши шарт. Ал үчүн кайрадан референдум жарыяланып, баш мыйзамдын жаңы варианты бекитилмекчи. Ал эми референдум жарыялаш үчүн өзүнчө мыйзам долбоору кабыл алынышы кажет. Эми дал ошол референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоорун кароодо депутаттар одоно мыйзам бузууларга жол беришти. Анткени баш мыйзамды өзгөртүш үчүн эң биринчи конституциялык палатанын уруксаты милдеттүү түрдө болушу шарт эле. Бирок кандай документ жок экенин жаңы конституциянын демилгечилери моюндашты. Биз конституцияга өзгөртүү киргизүү же конституция маселесин талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө конституциялык соттун корутундусу керек. Ал жок экен. Экинчи өкмөттүн корутуусу керек. Ооба, референдум өткөзүүгө өкмөт макул момча каражат керек деген. Биз эки документ жок. Муну бүгүн кароого регламент боюнча парламенттин укугу жок. Экинчиден, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени 80 депутат алып чыкты деп айтылган. Бирок алардын тизмеги коомчулукка ачыкталган эмес. Эң эле кызыгы, парламенттин отурумунда айрым депутаттар демилгечи болушпаса дагы алардын аттары дал ошол тизмекке илинип калганын айтып, аттарын алып салууну өтүнүштү. Азыр ошо сайтты карасам, инициаторлордун арасында мен дагы эле бар экенмин жана кат түрүндө ошо инициаторлорго адресованный каттар келип жатат. Мага да берип атышат да, ошо айтып коеюн деп элем, ушул жерден мен кат түрүндө жазгам. Мен ошо инициатор эмесмин, ошол сиздерден суранам, ошол списоктон алып коюңуздар депчи. Анткени мен бул проектке эч кандай тиешем жок, талкуусуна да катышкан эмесмин. Ошон үчүн азыр алып коюңуздарбы списоктон. Дагы бир депутат айым баш тартканына карабастан анын атын баары бир кошуп салышканын ачыктады. Референдумду дайындоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун демилгөлөөгө катышуудан баш тартуумду билдиргем. Ошонун негизинде ушул мени демилгечилер тобунун курамынан менин фамилиямды алып койсоңуздар. Ал эми Дастан Бекешов болсо баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгечилердин катарына каза болгон, мандатын тапшырып кеткен эл өкүлдөрү дагы жазылып калганын билдирди. Кээ бир депутаттар эки жолу колду коюшкан. Мына компьютерде илинген ошол катта. Фамилияларды айтайынбы? Максат Эсенович Сабиров мандатты тапшырган өткөн жумада. Рыскелди Чынбекович айткандай, биздин коллегабыз Алмаз Акматов каза болду.
Абжалиев Алиарбек жоқ. Ал Кыргызстанда эмес. Абдыкеримов жоқ. Жумалиев СИЗОдо. Мүмкүн СИЗОдо колду коюп берди, билбейм. Вот таң каласында бул юридикалык документ эмес, жасалма документ. Дагы бир демилгечи менин кесиптешим Токтошев командировкада жүрөт. Ал да колун чакырып алган. Колун чакырып алгандан кийин демек бул конституциялык күчкө ээ эмес. 89 жок. Биз юридикалык туура эмес документти карап атабыз. 3 депутат ачык эле демилгечи болуудан баш тартып жатса, бирөө түрмөдө отурса, бирөө каза тапса, башкасы мандатын тапшырып кетсе, дагы бири чөт өлкөдө жүрсө, анда тизмектин саны кыйла кыскарып жатпайбы? Бирок референдумду дайындоо боюнча жандал бастаган депутаттар бул фактыларга дагы карашкан жок. Биринчи документте 65 депутаттын колу турат. Анан айтып коюңуздарчы, Акматов, Алмаз. Кечели жер көрдүк го, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдуңар? 1 мартта ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатырга кантип кол койду? Мына карачы документти. Дагы бир эреже бузуу. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга 9 февралда чыгарылган. Коомдук талкуу бери дегенде эле 1 ай созулушу шарт. Тагыраагы 9 мартка чейин. Бирок демилгечилер 1 айды күтпөстөн аны жогорку кеңештин кароосуна 1 жума эрте берип коюшкан. Четко расписан в законе. Конституция жөнүндө мыйзамда өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү тууралуу тартиптер так көрсөтүлгөн. Ал жакта Конституциялык палатанын корутундусу жана коомдук талкуу каралган. Эл кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын, мындан ары кандай тартипте жашаарын жакшы түшүнүшү үчүн коомдук талкуулардын убактысы дагы так жазылган. Бирок Конституциянын долбоору менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Коомдук талкууга эмне үчүн чыгарбай берсейдин да, бардык мыйзам биздин регламент мыйзамы боюнча 6 ай талкууда туруш керек, 6 ай талкуулаш керек. Коомдук талкууга чыгып, региондо да талкуу болбойт, элге жетпейт, толук талкуулап чыкпайлыбы дейм да. Коомдук талкуу эле дейбиз, эми ал канчалык маанилүү экенин түшүндүрө кетпесек болбойт. Коомдук талкуу бул карапайым жарандар үчүн өлкөдө кабыл алынып жаткан мыйзамдарга таасир этүүнүн бирден бир жолу. Ал оңой эле. Жогорку кеңештин сайтына мыйзам долбоору чыгарылат. Дал ошол күндөн тартып жарандар парламентке же өкмөткө кат жазып, болбосо телефон чалып, өз пикирин, сунушун билдире алат. Коомдук уюм, кыймыл же катардагы жаран болобу айырмасы жок. Демилгечи атка минер сунушталган ой пикирлерди чогултуп, эгер эл менен макул болсо, текстти өзгөртөт. Аларды өзүнчө документке топтоп, ар бир чечимин негиздеп бериши абзел. Дал ушундай тартип чоң кичинесине карабай, ар бир мыйзам боюнча аткарылышы шарт. Бирок эмнегедир өлкөнүн эң негизги баш мыйзамына келгенде бул эрежени сакташкан эмес. Билем байке. Билсем ошол анда эртелеш керек. Тезирээк бүтүрүш керек. Мындан дагы чоң талашты мыйзам долбоорунун аталышы чыгарды. Айрым депутаттар, демилгечи парламентарийлер элди алдап, эки башка аталыштагы документ менен такыр башка баш мыйзам кабыл алынганы турат деп айыптап чыгышты. Ошон үчүн бирөөдүн чыгарбай турат. Мына Талант Турдумам сиздин өзүңүздүн 20 ноябрда жарлыгыңызды окуп коюңуз. Сиздин жарлыгыңыздын 2-пунктунда жазылып турат. Кыргыз өлкөсүнүн конституциясы жөнүндө Кыргыз өлкөсүнүн мыйзам долбоору деп. А бул жакка кирип аткан кайсы? Референдумдун жайында жүрдү. Аталышы эки башка. Демек, эртең могу депутаттар секирет. Мен ал мыйзамга кол койгон эмесмин, а мен колум көргөзчү депчи. Өтпөйт бул. Бул жагдай боюнча демилгечи депутаттар так маалымат бере алышкан жок. Мына азыркы мыйзам эмес. Жанагы сиз айтып аткан 80ден ашуун депутат ушул мыйзам эмес. Алар башка мыйзамга кол койгон болсо, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Мен сизге азыр далилдеп берсем. Бул мыйзамга кол койгон эмес 80 депутат. Ал башка мыйзамга кол койгон. Мыйзамдын аталышы дагы башка. Эгерде ошондой далилденсе, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Кээ бир эл өкүлдөр эки башка документ менен элдин башын айландыргандар сот жообуна тартылышы ыктымал деп эскертүү беришти. Это же подлог. Уголовное дело. Мындан сырткары дал ошол 1 айлык талкуу маалында жарандардан келип түшкөн сунуш пикирлер кабыл алындыбы же жокпу, анын себептери документ катары бекитилип, протокол тиркелиши керек эле. Бирок андай иштер дагы аткарылган эмес. Сиздерден эң биринчиден кечирим сурайм. Ошо 5 жыл мурун мени шайлап бергениңиздерге чоң рахмат. Тилекке каршы убадаларыбызды аткара албай калдык.
Бериле кетсек, Конституциянын жаңы долбоорун жана референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин 80 депутаты демилгелеген. Бирок коомчулуктагы нааразычылыктан кийин президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен баш мыйзамдын долбоорун талкуулоо үчүн 20 ноябрда Конституциялык кеңешме түзүлгөн. Бирок ал Конституциялык кеңешменин статусу дагы бүдөмүк экенин депутаттардын бири баса белгиледи. Ушул конституциялык кеңешменин укуктук статусу кайсы конституцияда, кайсы мыйзамда, кайсы регламентте көрсөтүлгөн? Өзүнчө мыйзамы жок. Анда өзүнчө мыйзамы жок болсо, бул мыйзамдуу долбоор эмес экен да. Бирок жогоруда аталган толгон токой мыйзам бузууларга карабастан, Жогорку Кеңеш референдумду дайындоо боюнча жана Конституциянын долбоорун биринчи окуудан карап жактырып беришти. Дээрлик 87 депутат демилгени колдоого алышты. Анда эмесе өлкө тагдырын чече турчу документти кабыл алууда кандай эрежелер бузулган дагы бир ирет токтоло кетсек. Коомдук талкуу болгон эмес. Болсо дагы ал жакта айтылган сунуш пикирлер камтылган эмес. Коомдук талкуунун мөөнөтү сакталган эмес. 80 депутаттын добушу толук эмес. Айрымдары ачык эле баш тартышты. Конституциялык палатанын корутундусу жок. Конституциялык кеңешменин статусу жөнүндө документ жок. Конституциялык кеңешменин жумушчу тобунун статусу жок. Ал жок документ юридикалык жагынан күчүн жоготот. Баарынан дагы суроо жараткан жагдай бул Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы. Октябрь айындагы тополоңдон кийин алардын мөөнөтү дагы 1 жылга узарган. Бирок эксперттер 6-чакырылыш өлкө тагдырын чече турчу мыйзам долбоорлорун караганга укугу жок. Алар номиналдуу ролду гана ойношот деп какшап келишкен. Бирок ал биздин парламентарийлерди кызыктырбайт өңдү. Белгилей кетсек, референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору 2 жана 3 окуудан өтүп, президенттин колу коюлса, анда баш мыйзам ушул жылдын 11 апрелинде элдин добушуна коюлат. Сиздер менен мен Наргиз Асекова болдум. Көрүшкөнчө.